Саламатсыздарбы каналыбыздын катталуучулары жана көрүп аткандар. Биз каналыбызда орус чергесинде жүргөн жердештерибизге өзүбүз билген орусчаны айтып, өзүбүз билген орусчабыз менен бөлүшүү жана ушул жердештерибизге мына бүгүн эртең бүрсүгүнө керек болуп аткан эң маанилүү өздөрүнө керек деген сөздөрүн комментарийге калтырса, сүйлөмдөрүн комментарийге калтырса, эң биринчи ошол комментарийге жооп бергенге аракет кылабыз. Анткени ал сөз мына азыр керек, башка бирөө билген болушу мүмкүн ал сөздү, бирок ушул катталуучуга бул сөз эртең бүрсүгүнө керек болгон үчүн ошол комментарийлерге тема жазганды туура деп эсептейбиз жана комментарийлерге басым жасайбыз. Бакытбек деген катталуучу бар экен. Саат канчада уйлар саалат деген кандай болот дейт. Негизи эле мал багуу боюнча общий түшүндүрмө бериңизчи деп айткан экен. Эми Бакытбек мал багуу боюнча мен дагы кичинекейибизден бери мал багуу менен алектенип келгенбиз, экөөбүз сүйлөшсөк биякта 2 күндүк жомок болот. Ошон үчүн үстүртөдөн айтып коеюн. Саат канчада уйлар саалат деген сөздүн орусчасы во сколько. Саатты сураганда дайыма во сколько деп айтабыз. Канчада саатты сурап атканда мына сколько деген канча деген эле сөз. Во сколько деген канчада. Демек убакытты сурап аткандагы суроо ушул. Во сколько? Во сколько мне прийти? Во сколько подойдете? Во сколько вам сказали подойти? Во сколько начнется сеанс? Во сколько вы будете свободны? Ошонун баары саатты сураганда. Во сколько будут доить коров? Башка бирөөлөр саарда эми будут, башка бирөөлөр качан, канчада сайт дейт. Эчкилер эме уйларды. Эчкилерди сай турган болсо коз. Эми эчкини ас эле киши сайт болуш керек, Эгер сиз сай турган болсоңуз, буду доить болсо, нужно доить, сааш керек. Поскольку нужно доить коров. Уйларды саат канчада сааш керек. Дойка деген саан, а доить деген процесстин өзү. Саап аткан процессти доить дейбиз. А бирөө саап атат десек, доит деп айтабыз. Өзүңүз саап аткан болсоңуз, азыр саап аткан болсоңуз, дою. Канчада сааш керек деп ошол процессти айтып аткан болсоңуз, доить деп айтасыз. Будут доить, мына бирөөлөр канчада саашат дейт. А будем доить, канчада сайбыз. Во сколько будут доить? Будем доить коров. Утренняя дойка, эртең мененки саан. Мына вечерняя дойка. Анан обеденная дойка болобу? Аны билбейт экенмин, 2 маал эле сайт экенин билем уйдум. У нас дойка 3 раза в день. Бизде саан бир күндө дейт 3 жолу. Они доят 3 раза в день. Алар саашат 3 жолу бир күндө. Они доят деп койсоңуз деле азыр саап атышат. Они будут доить, эми саашат деген маанини билдирип калат экен. Чөп жөнүндө дагы 2-3 сүйлөм таштаган экен. Азыр эми муну көтөрүп коеюн, болбой калбадыбы. Мен ошо жаңы мондай бир нерсе алдым эле, регулировка кыла албай калып атам. Сколько раз нужно давать сено? Канча жолу чөп берем? Сено деген эми бул неметип ооруп келип алган чөбүңүз да, мына кышында баштап же талага чыкпай турган уйларга, койлорго салабыз го чөптү. Ошол чөп сено деген. Жем берилеби? Кимге эми бияка? Жем берилеби уйларга, жем берилеби эчкилерге болсо, а коровам уйларга дается корм. Жем берилеби? А козам эчкилерге дается корм. А овцам койлорго дается корм. Кроликам коёндорго. А бирөө эле болсо, а корове дается корм. А козе дается корм. А кролику дается корм деп сурайсыз. Канча жолу жем бериш керек деген сөзүңүз бар экен. Сүйлөмүңүз сколько раз жем бериш керек, нужно давать корм. Канча жолу, на сколько раз. А жанагы саат сураган үчүн во сколько дедик. Вот деген сөздү коштук башына. А болбосо канча жолу деп эле атат. Саат жөнүндө сураган жок, жем берген жөнүндө сурап атат. Ошон үчүн бияка сколько раз нужно давать корм. Сколько корма им давать? Им, это имеется в виду,
что их много, 2 или больше. Их, когда их много, когда их двое, 2 или больше, говорим им. Бирөө кичине орусчаны аралаштырып да сүйлөңүзчү, бизге кыргызча эле түшүндүрүп айта бербей деген экен. Кыргызчада орусчада кошоюн эми. Бирөө жакшыраак биле эми, бирөө жаңы билип атат да. Когда их 2 или больше, говорим им. Сколько корма им давать? Аларга, мына көп им деген. Канча жем беребиз? Сколько? Канча. Если одна корова, ошо корованы вам отдали на откорм, сени бак деп берсе, или вы сегодня смотрите корову дома, үйдөн карап аткан болсоңуз, вы говорите, сколько корма ей давать? Ей, корове, значит, это одна корова, 1 эле штук. Ошон үчүн ей деп айтабыз. Корова слово женского рода. Ошон үчүн сколько корма ей давать. Мисалы, я откормил корову, я откормил ее. Неге ее? Анткени корова слово женского рода. Корова пришла, корова заболела, корова попила воды, корова поела, корова не поела, корова родила. Анткени это корова. Ал девочка, да, и слово женского рода эмо, корова девочка болгон үчүн, ошон үчүн эй деп айтат экенбиз. А если это баран, мына бир кой болсо, анда сколько ему деп айтат экенбиз. Баран. А бул овца болсо, анда эй демекпиз, ургачы кой болсо. А эркек кой болсо, один баран. Уже мужской род, ошон үчүн ему, сколько корму ему давать. Баран убежал, баран пришел, баран поел корм. Дагы мне, баран попил воды, баран приболел. А им болгондо, эки же көп болсо, эки корова болсо дагы, эки баран болсо дагы, их уже больше, чем один, анда им, аларга деп айтабыз. Ал эми суу деле ошондой эле, мына ушу кормдун ордуна эле сууну коюп кое бересиз. Эгер канча жолу суу бериш керек десе, сколько раз нужно давать воды. Вода, а им, мисал, а коровам дается корм, а коровам дается вода, мисал, вечером. Кечинде да суу беребизби? Канча жолу суу бериш керек? Сколько раз нужно давать воды? Эч айырмасы жок. Вода менен сена, дагы эмне, жем берилишин бирдей эле айта беребиз. Просто вода женского рода сөз. Ошон үчүн воданын өзү жөнүндө, воданын келгени, воданын кеткени жөнүндө сөз болуп атса эле, нужно заморачиваться. Вода пришла, вода ушла, вода разлилась деп айтканда. А бирөөгө бере турган вода да болсо, баарына эле бирдей болот. Им дается вода, им дается корм, им даем воду 2 раза в день, даем корм 2 раза в день деп эле айта берет экенбиз. Эми кичине ошо сиз мал бакканда колдонулуп турчу сөздөрдүн эсиме келгендерин айтып койдум. Овес, сулуу, пшеница, буудай, ячмень, арпа, кукуруза, жүгөрү, саман, пакал деп да коебуз, солома, клевер, беде, сена, чөп. Сена болгондо сөзсүз жана түүнөн орулуп келген, мындай эле сиздин скалатыңызда же огородуңузда же ошол чөп баккан фермада жаткан чөп болуш керек. Эшикте өсүп аткан, жерге тамыры менен туруп турган чөптү траваля дейбиз. Бул чаап келген чөп болуш керек. И трава жөнүндө да бир айтайын. Трава луговая деген атайын чөп эгебиз го, чөп айдайбыз талаага. Ошол трава луговая. Тоодо өзү өсүп аткан чөп трава горная. А таладагы уйларды кайтара турган талалар бар, аякта өсүп аткан чөптү трава пастбищная. Ошол уйларды кайтарган талааны пастбища дейбиз да. Кээде аякта да чөп өсөт, кээде эмес, дайыма эле. Ошону пастбищная трава. Пастбищной травы уже нету. Поэтому коровы голодные деп айтканда пайдаланасыз. Ушундай кылып. Сена деген демек тамыры жок, сиз түүнөн чаап оруп келген чөп. Заготовка сена, чөп даярдоо, мына кыркып келем деген мааниде. Шелуха деген
азыр андай деле болбой калды. Илгери биз мисалы буудайды тегирменге тартарда шамалга мынтип сапырат элек, эшке чыгып алып. Ошондо буудайлар бир жерге түшөт дагы мусору нарыраак жеңил учуп барып түшүп калат. Ошол мусору шелуха. Дагы ошол буудайды ун кылып келгенден элекке элейт элек. Ылдый жака ун түшүп, электе мусору калат эле. Не деп коет ошону? Ой, ошо мен Сокулукта жашайм дебедимби? Сокулукта бүт эле орусчасы жазылып эле турчу, эстей албай атам да ошол сөздүн орусчасын, мындай сатабыз деп. Ошону шелуха деп коет, дагы аралашын. Миякина дегени дагы бар. Мисалы сизге бирөө жем сатып келип берди, бул ой арпа, сонун арпа дейди, карасаңыз эле ичинде унсуру менен аралаш албай, сабактары менен, жанагындай самандары менен аралаш болсо, там очень много мякины деп айтасыз. Аякта мусорлары, жанагындай сабак, бабак, жалбырак, муруттары дагы бар болот арпанын. Ошолор менен аралашып салып коюптур десеңиз, мына мякина, там очень много шелухи, там очень много мякины деп айтсаңыз болот экен. Сенаш, силос деген жана ачытылган чөптөр. Аны баарыбыз эле билет болуш керек. Биз деле силос деп айтабыз, кыргызча эле. Кыргызча айтканда орусча эле айтып коебуз. Силос, сенаш деп эле. Откорм деген багуу. На откорм деп айтат. Мисалы, сиз Бактыбексиз, Бактыбек, вот этого бычка нужно посадить на откорм. Багууга отургузуш керек. Бул бычокту деп айтты. Ал эми сиз болсо айтасыз, хорошо, я попытаюсь его откормить. Его. Демек ал бычок-то эркек, ошон үчүн его откормить. Эгер жанагындай кунажым болсо, ее деп айтасыз. Ее тёлочка дейт, ее откормить. Я попытаюсь ее откормить. Я постараюсь ее откормить. Бычокту болсо, его откормить. Багуу кыймылын айтып атат. Сиз ошону бакка багып, мындай кыймылдап, жемин берип, ошентем дегенди откормить. Я откармливаю, мен багып атам. Ушун менен бул видеонун этегине чыгалы. Эгер кандайдыр бир дагы суроолоруңуз болсо, ушундай кылып сүйлөм иретинде өзүңүз мага ушул комментарийде жазгандай кылып жазып берсеңиз, мага жооп берүү оңой болот экен. Жана башкалардан дагы ушул баланы кандай кылып мону сөздөрдү кандай кылып айтам десеңер, уже мага түшүнүктүү болот да. Сиз кандай деңгээлде орусчаны билет экениңизди, жана ушинтип кичинеден артынан өзүм оюман да кошуп коем. Көрүүлөр көп эле болуп аткан менен баягы эле адатыбыз класстар аз, видеобуз жакса класстарды басыңыздар, катталбай эле көрүп аткан болсоңуз подписаться деген кнопканы басып катталыңыздар.